Коопчулукта кеп бар эмеспи? Аскар Акаевичтин бийликтен кулашында Американын көмөгү таасири болгон депчи. Бул чындык. Эмне менен бекемдейсиз? Бул чындык. Биринчиден, Стивен Янгтын жазып кеткен ошол Американын мамлекеттик департаментине жазган каты ушул убакка чейин менде сакталып турат. Сизге кайдан тийип калды? Эми ал биздин өзүбүздүн ички ишибиз. Стивен Янгтын каты, ошол катынын көчүрмөсү мына менде турат. Мазмуну кандай эле? Мазмун Аскар Акаевич кетиш керек. Кетиш үчүн? Кетиш үчүн момундай маселелерди биз жүргүзүшүбүз керек. Маселе мына ошондой. Кыргызстандын оппозициясында көмөк көрсөтүш керекпи? Ооба, баары ошондой. Бул биринчи. Акчалайдагы маселе жөнүндө жазылганбы? Эми ал жагын азыр мен мындай караганым жок. Бирок карадым атпайсыз, окудуңуз. Тиги жок, окуганым мындан 10 жылбы, 15 жылбы мурун окугам. Бирок ошол кат менде бир жерде сакталып болуш керек. Кааласаңыз мен копиясын чыгарып берем. Болуптур. Экинчи маселе. Ушул эле маселе боюнча. Эсиңиздеби? Ошол кезде балким же сиз көрбөй калдыңызбы? Ошол кезде Франциянын журналисттеринин тарткан тасмасы бар. Мына мен өз көзүм менен окуп, өз көзүм менен көрүп, ошол жердеги фактыларды мен өзүм көрдүм. Ошол жерде балким азыр танабы, танбайбы билбейм, Эдил Байсалов дагы бир топ оппозициянын өкүлдөрүн Буш кабыл алган. Буш кабыл алып, мына жарайсыңар ишке, Акаевди кулаттыңар. Ошол жерде Акаев кулагандан кийин кабыл алып атабы. Ошол жерде Кыргызстандагы революцияны жасаш үчүн биз 52 миллион долларды сарптадык деп айтканы мына өз көзүм менен көргөм.